Эл аралык изилдөөлөр боюнча ковидке кант диабети менен ооругандар көбүрөөк чалдыгат. Бул эл аралык изилдөөнүн жыйынтыгы. Адистердин айтымында коронавирус инфекциясы кандын коюланып уюшун шарттайт. Бул тромбко алып келет. Ал эми кант диабети коюланууга көмөктөшөт. Ошондуктан эндокринологдордун каттоосунда турган адамдар тобокел тобуна кирет. Мы говорим о том, что вакцинация поможет предотвратить вот эти осложнения. Биз эмде оорунун курчуп кетишинен сактайт деп айтып жатабыз. Муну менен катар өлүмдөн сактайт. Вакцинация ооруга чалдыктырат деген туура эмес түшүнүк. Эгер бейтап эмдөөдөн кийин ооруса, анда ал вакцинаны ооруп жаткан учурда алган же ковид болгон адам менен байланышта болгон. Бейтап вакцина алганда алсыз болуп ооруксунат. Бул 1-2 күнгө созулушу мүмкүн. Ал эми адамдын организмине вирус киргенден кийин бир нече күндөн кийин ооруйт. Бул вакцинадан эмес, ага чейин вирусту турганын билдирет. Прививки, то последствия от прививки, они длятся всего лишь 1-2 дня. Муну менен катар кант диабети барлар оорусу күчөп турган малда же канттын деңгээли жогору учурда эмдөөдөн өтүүгө болбойт. Бейтаптын абалы турукташканда гана вакцина алса болот. Эмдөө бул организмдин вируска каршы күрөшүүсүн шарттайт. Вакцина дарылоо үчүн колдонгон сыворотка эмес. Ал илдеттин алдын алат. Мына ушул жана башка маалыматтар эндокринологдордун талкуу клубунда айтылды. Biz жаңы изилдөөнүн ушу результаттарын айтып, алар менен бөлүшүп атабыз. Алар ушул вакытта өзлөрдүн ушу 1,5 жылда болгон өзлөрдүн өзлөрдүн ушу опыттарында бизге айтып берип атышат да. Мынтип айтып койсок болот да, бул деген мында как дискуссион клуб коюп койдук да, бирибизге ушу билген илимибиз менен бөлүшүп турган убагыбыз да. Анан бул өтө керектүү экен. Эмнеге дегенде ушу биз көрүп атабыз, күнүнө жаңы бир мындай исследованиялар чыгат. Талкуу аянтчасында үй-бүлөлүк дарыгерлер борборундагы эндокринологдор дагы чакырылган. Анткени калктын басымдуу бөлүгү сыр колуп калса, дал ушул медициналык мекемелерге кайрылат. Аларга ковид жана вакцина боюнча жеткиликтүү түшүндүрүү шарт. Талкуу клубунда үй-бүлөлүк дарыгерлер борборундагы эндокринологдор бири-бири менен тажрыйба алмашты. Анткени элге вакцинанын маңызын ачып берүү үчүн ушул ак халатчандарга көз каранды. Мен, например, ушу элдерге кайрыламда, ушу баарыңардан келип алгыла, ушу COVID-19 ушу вакцинацияда бул эч кандай коркунуч жок да. Бул ар бир адам өзүнүн үчүн, өзүнүн ден соолугу үчүн да көп жашаш керек, ушу оорубай, ошол үчүн мен баарын тең ушу чакырат элем да, ушу келип өзүңөр менен эркиңер менен келип алып, ушу эч ким силерди эметпейт да, мындай заставлять этпейт. Эч кандай эмеси жок да, кесепети жок. Анан азыр элдер коркуп атышпайбы? Ой, кийин кандай болот, последствиясы кандай болот бул оорунун депчи, же өлүп калабызбы, же кандай какие-то может быть, андай эч кандай андай жок деп. Биз деле өзүбүз биринчи эле биз өзүбүз вакцинировать эттик, баарыбыз тең алдык. Вирус июль айларында жайылышы мүмкүн деген божомол бар. Анткени буга чейин 2 жыл катары менен жайдын ортосунда коронавирус инфекциясын жуктургандардын саны көп болгон. Илдеттин жайылуусун алдын алуунун бир жолу бул эмдөөдөн өтүү болуп саналат. Мимоза Жанбек кызы, Надырбек Боронбаев, Ынтымак. Добро пожаловать. Я думаю, это сегодня